Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Кыргызстанда кечээ мамлекеттик тил күнү белгиленип, тил жумалыгы өтүп жатат. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин Жогорку Совети Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Бул иретте адаттагыдай атайын уюштурулган иш-чараларда тил көйгөйлөрү айтылды, бирок жумалык аяктагандан кийин унутта калышы ыктымал. 30 жылдан ашуун убакыттан бери эле эне тилибизге дал ушундай өгөй мамиле жасалып келет. Азыр дал ушул тил көйгөйүнө арналган биздин кыскача бир видео материалыбыз бар эле. Ошону көрүп алып, андан соң көрсөтүүбүздү баштайбыз. Урматтуу шаар тургундары жана коноктору, сиздерди мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз тилине мамлекеттик статус ыйгарылышына 31 жыл деген шарттуу аныктама болгону менен кыргыз тили өгөйлөнүп жатканы талашсыз факт. Тарыхый чындык. Белгилүү бир даталарда гана эки ооз кыргызча сөздү араң жаттаган мамлекеттик кызматкерлердин куттуктоосун кыргыз тили өнүгүп жатат деп түшүнгөндөр арбын. Мейли вице-мэрдин улуту башка экен дейли. Бирок Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов деле кыргыз болуп туруп, эне тилинде араңдан зорго чалып сүйлөгөнү элдин төө астысына калган. Курман айтыңыз, курман разы болсун. Кыргыз тилинин расмий статусун реалдуулукка айланта турган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жазуу жана сүйлөө сабатсыздыгы чоң көйгөй экенин моюнга алып, алардын сабаттуулугун арттыруу боюнча комплекстүү аракеттер жасалууга тийиш. Кыргыз Республикасында калктын 74,6% кыргыздар болсо да, ошол кыргыздарды эне тилин билүүгө үгүттөп, үйрөтө албай убара тартып келүүдөбүз деп тилчилер заргакшап келишет. Кыргыздар кыргызча сүйлөй баштады. Эми депутаттардын абалын өзүңөр билесиңер. Бул жерде бир модага айланып кетти. Түрк тилинен барайлык, келайлык деп ошондой эмети. Мен барам деген, мен азыр келем деп сүйлөй баштады кыргыздарчы. Ал барам деген, келем менен барамдын айырмасын билиш керек. Анан кеп маданияты деген бар. Кеп маданиятын биз ушу биринчи класстан тартып эле кеп маданиятын мектепке киргизишибиз керек экен. Мамлекеттик кызматкерлер тил билбегени маани берүүчү жагдай. Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн атайын республикалык деңгээлдеги атайын мекеме бар болгону менен анын эч кандай юридикалык куралдары жок. Бул мекеме жада калса көчөдөгү баш аламан кыргыз тил нормасын сактабаган көрнөк жарныктарга да чара көрө албайт. Эң негизги көйгөй кыргыздардын өзүндө эне тилдин өгөйлөнүп жатканынын себеби коомчулук башка элди туураган кулчулук психологиясынан арыла албай келе жатат дешүүдө. Алар кантип уялбай ошондой кызматка барып атканын мен билбеймин. Ошону уялбай кантип кызматка коюп аткан, мен буга жооп бере албайм чынында. Бул деген трагедия. Ошолорду кызматка алып барыштын өзү. Усубалиевдин айтымында азыр маалымат технологиялардын бардыгы башка тилде болгону үчүн эч ким кыргыз тилин кыйратып билүүгө кызыктар эмес. Совет убагында ата-энелер кыргыз тилдүү мектептерди издеп убара болушса, азыр ата-энелер балдарын орус тилдүү мектептерге бергенге шашышат. Азыр балдарда, жаш балдарда моундай психология бар. Ушу окууну бүтсөм, эпти бир тилди үйрөнүп алсам да тыштап туруп, ошо жакка барып иштесем, о жактан барып жанымды баксам деген, мына кулчулук психология деген ушул болот. Ал эми ар кимде кыргыздык сезим, кыргыздык сыймыктануу сезими калыптанмайынча кыргыз тилин өнүктүрө албайбыз. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча, дүйнөдөгү элдердин 40%-на чукулу өз эне тилинде билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. А бизде болсо, мүмкүнчүлүк болсо дагы өзүбүз андан баш тартканыбыз трагедия дешет. Кыргызстанда кыргыз тил майрамы 1989 жылы бекитилген. Ошондон бери мамлекеттик тилдин беделин көтөрөбүз деген сөздөр айтылып келет, бирок эч кандай майнап чыга элек. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек. Дал ушул тил көйгөйлөрүн
талкуулоо үчүн студиябызга мейманга мамлекеттик тил комиссиясынын маалыматтык талдоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Темирбек Осмоналиев агайды чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга куш келдиңиз. Мына азыр эле өзүңүз видео материалда тил көйгөйүнө байланышкан бир катар жагдайларды уктук. Алар сизге деле тааныш болсо керек, албетте. Дагы айтылбай калган көп жагдайлар бар. Албетте бул кыска материалга ал деле баткан жок. Эми ушундай көйгөйлөр айтылганда эң биринчи эле таш ошо сиздердин мамлекеттик тил комиссиясына барып түшөт да. Чын эле тил көйгөйү жалаң эле сиздердин маселеби? Жок. Тил көйгөйү бул жалпы эле биздин кыргыздардын, ошо Кыргызстанда жашап аткан баягы өзгөчө кыргыз калкынын көйгөйү да. Анткени тил өзүңүздөр билесиз, тирүү организм. Тирүү организмде биз баарлашабыз, пикир алышабыз. Ошол пикир алышкан учурда өзүңүздөр байкап жүрүп атасыздар да. Сүйлөө маданияты кандай болуп атат, жана айткандай. Жанагы сюжетте көргөндөй. Сүйлөө маданияты, жазуу маданияты деген нерселер бар да. Мына ошонун баары өзүңүздөр билесиздер, бул окуу процессине келип такалып калат да. Демек, жанагы окуу системасын биз кийинки мезгилде кандай окутуп атабыз деген маселе келип такалат да. Көрдүңүзбү? Сүйлөө, мына сүйлөө речи айтып атасыз. Жана бизде өзү чоң 3 диалект бар да. Түштүк диалектиси, анан түндүк диалектиси, анан 3 чоң говор бар. Чаткал говору, талас говору, нарын говору деп коет да. Мына ошондо ал эми адабий тилдин өзүнүн баягы нормалары бар да. Адабий нормалары өзү Кыргызстанда абдан эле жакшы калыптанып калган. Бирок кийинки учурларда мына байкап жүрөбүз, жаштар арасында дагы, мына депутаттардын арасында дагы, бийлик органдарында иштеген мамлекет кызматкерлери арасында дагы ушундай жанагы туура эмес. Демек, сүйлөгөн учурларга күбө болобуз да. Демек, мунун баары келип эле биздин өзүбүздүн ички маданиятыбызга да байланыштуу. Билимден келүүбүзгө келип байланышкан маселе болуп калат да, такалат ошо. Демек, бизде ушул билим берүү системасында демек кандайдыр өксүктөрдүн бар экени көрүнүп турат да, бул ошо биздин сүйлөө маданиятыбызда. Албетте, ошол депутаттардын баары мектептен билим алышкан, мугалимдер окуткан. Демек, аларды ошол мектептеги мугалимдердин дагы кайсы бир салымы бар. Бирок анда сиздердин негизги милдетиңиздер эмне ошондо? Биздин милдет мындай да. Биз мамлекеттик органбыз. Президентке караштуу баягы мамлекеттик тил боюнча биз негизинен мамлекеттик мекемелер менен иш алып барабыз. Мамлекеттик мекемелерде иштеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер менен. Ошолор менен иш алып барып атканыңыздардын деле жыйынтыгы эмнегедир аракет кылып эле аткандай көрүнүп атасыздар, бирок байкалбайт да. Дагы эмне жетишпей атат ошондо? Мындай да, мына ошол жанагындай көйгөйлөрдү чечиш үчүн бир кийинки учурда биз 14-жылы чоң улуттук баягы мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана андан ары өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган да. Ошол улуттук программада кайсыл тармакта кандай иштер жүрүш керек деген иш чаралар 180 пункттан ашык пункттар киргизилген. Ага кимдер жооп бериш керек? Ар бир министрлик, мисалы үчүн жогорку окуу жайларын өзүнчө бөлүп караганбыз. Тиги билим берүү министрлигинин өзүнүн аткара турган иштери абдан көп. Маданият министрлигинин дегендей. Демек, ушундай бир тармактык баягы министрликтерге атайын бөлүнүп берилген тапшырмалар болгондо, мына ошонун негизинде келип туруп, анан кийин жанагындай мамлекет тилди өнүктүрүүнүн кантип өнүктүрөбүз деген маселе коюлду да. 20-жылга чейин бизде абдан көйгөйлөр көп экен да. Мисалы үчүн терминдер маселеси. Жанагы сүйлөмдө ар ким ар кандай эле сүйлөй берип, терминдерди ар ким ар кандай колдонуп атып, ушундай чаржайттыкты жоюш үчүн мындай маселе коюлду да. Демек, терминологиялык кандайдыр бир мекеме керек экен. Анан ошо өкмөттүн алдында терминологиялык комиссия түзүлдү. Анан ал азыр өзүнүн ишин иштеп атат. Кудай буйруса, ал ошол бүт терминдер өзү көп. Техникалык терминдер, медициналык, айыл чарбалык, дагы юридикалык дегендей, соттук, укуктук толтура. Мына ошолордун бардыгы чаржайт ар ким ар кандай пайдалана бербеш үчүн, которо бербеш үчүн ошол терминологиялык комиссия аркылуу өтүп, ошол жактан бекип, анан бирдейлештирип, анан кийин элге жайылыш керек да. Мына бул маселени чечтик. Анан экинчиден биз жана өзүңүз айтып атасыз, ушинтип эле жүрө бергенде
маселе чечилбейт экенде. Демек деп ойлодук да, анан тил билүү деңгээли. Ким кандай билет тилди? Орто деңгээлде, башталгыч деңгээлде дегенде, жакшы деңгээлде билет. Андан кийин жана маданияттуу кандай сүйлөш керек деген маселеге келгенде, демек кыргыз тест деген бир нерсени ачпасак болбогон практика көрсөттү эле. Кыргыз тест деген мамлекеттик, мына Кыргыз Республикасынын тиги өкмөтүнө караштуу Кыргыз тест мамлекеттик ишканасы ачылып, мына ал ишке кирди. Мына ошондон кийин акындык менен баягы жолго коюп атабыз да, демек бул маселелерди чечип атабыз. Анан экинчиден, мурундагы улуттук программалар кабыл алынып жүргөн. Бирок ал улуттук программаларды каржылык жагы чечилген эмес да. Ал улуттук программаларды алдыга жылдырыш үчүн баягы тармактар боюнча кандайдыр каржы маселесин чечип бериш керек эле да. Анан ушул жагы ошо жанагы 14-жылдан 20-жылга чейинки улуттук программада мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү ошондо каржылык маселеси да чечилди да, чечилди. Анан ошонун негизинде мына биз тараптан кандай иштер? Биз мамлекеттик иш кагаздарын жүргүзүүнүн өзүнүн эрежелери бар да. Ошонун иш кагаздарын жүргүзүү боюнча биз жанагы нускаманы иш кагаздарын пайдаланыш үчүн мамлекеттик кызматкерлер ошону чыгарып бердик. Ошонун негизинде иш жүргүзүшөт. Анан кийин ошол нускама мамлекеттик органдарга жеттиби? Жетти. Себеби деген биз көрүп атабыз, айрым депутаттар жада калса спикер баш болуп иш кагаздарын толтурууда олчойгон каталар менен коомчулукка чыгып, ал абдан талкууга түшкөн эле. Ооба. Ошонун баарын биз жеткирип атабыз. Анан бизде өзүбүздүн мамлекеттик тил комиссиянын өзүнүн сайты бар. Мамтил деген. Ошондо бүт электрондук бардык сөздүктүн түрлөрү, бардык керектүү иш кагаздарына тийиштүү, жалпы эле мамлекеттик тилге, кыргыз тилине тийиштүү маселелердин баары бизде электрондук вариантында турат. Ошого киришпей атат да көбүчү. Ал эмес, могу журналисттер да кээде ошону карап коюшпайт. Мына ошо өзүңүз айтып атасыз, аны биз деле маалымат каражаттарына деле жарыяланып, өзүбүз кошо ошол маалыматтар менен иштеп угуп атабыз. Бир катар мамлекеттик мекемелер ошо иш кагаздарын кыргызча колдонууга өтүштү. Бирок өз ара сүйлөшүү дагы деле расмий тилде болуп жатат, өкүнүчтүү. Андан ошонун айынан мисалы айрым кызыкчылыктар болсун деп сиздер ошо мамлекеттик кызматкерлерге кыргыз тилин билүү деген эмени милдетти жүктөгөнсүздөр да. Ошол кыргыз тилин билмейинче мамлекеттик кызматка алынбайт деп ошол эреже иштеп атабы. Андан тышкары жана өзүңүз айтып кеттиңиз, тест киргизгенбиз деп. Ал тестти жөн эле өтүп коюп анан кийин мен начар экенмин деп ошо ойдон иштеп жүрө береби, же ал тесттен өтпөй калган киши кызматтан четтетилеби, же кайра окуп кел деп дагы кошумча окууга жөнөтүлөбү? Ошо шарттарын айтып кетсеңиз. Шарттарын ошо кыргыз тесттен баштайын. Албетте, мисалы үчүн жанагы 3 деңгээл бар да. А деңгээли, анан Б деңгээли, анан С деңгээли. А деңгээли баягы башталгыч, анан тиги Б деңгээли мындай жөнөкөй айтканда, Б деңгээли орто деңгээл, анан тиги жакшы деңгээл. Анан ошон үчүн ар ким өзүнүн жана мамлекеттик кызматта иштеген адам өзүнүн баягы деңгээлине жараша жанагындай тестирлөөдөн өтөт да. Мисалы үчүн башталгыч деңгээлден өткөндөн кийин дагы жарым жылдан кийин Б деңгээлинде тапшырам деп эметет. Эгерде өтпөй калса, окус начар тапшырып калышса, ага убакыт берилет, анан ошол мекеме өзү окутат, даярданат, ошо тилди билүү деңгээлин жогорулатыш үчүн. Андан кийин кайра жарым жылдан кийин. Эгерде жарым жылдан кийин деле деңгээли жакшы болбосо, анда ошол мекеменин жетекчилиги аны, мисалы үчүн, эгерде ал жетектөөчү адис болсо, баягы төмөндөтүп коюуга акысы бар. Баягы адис кылып эле коет. Эгер адистиктен дагы начар болуп, баягы жылыштар болбосо, анда өздөрүнүн жанагы комиссиясында карап чечим чыгарууга толук эмес. Бирок баягы окутат да, окутуп турат. Мына биз буга чейин ошол мен анда башка телеканалда иштечүмүн. Биз атайын эксперимент кылып, экономика министринин орун басарын орус тилдүү, өзү улуту деле орус болчу, барып сүйлөтүп көргөнбүз. Ал 1-2 эле сөз сүйлөө менен чектелген. Эми ошол кызматкер азыр деле иштеп жүрөт. Ошондой, мисалы, сиз айтып атасыз, азыр тесттен улам өтпөй калып, дагы деле билимин жогорулатпаса, аракет кылбаса, анда кызматынан төмөндөтүп койгонго акыбыз бар деп. Ушунча мына убакыт болду, 2 жыл, 3 жыл өттү да. Ошондон бери бир кызматкер ошентип кызматынан төмөндөтүлгөн учур болдубу? Тил билбеген үчүн. Жанагы мекемелер ошо мындай да, ошонун азыр ушундай нерселер эмки могул
келечектеги могу 21-жылдан 25-жылга чейин кабылдана турган мамлекеттик тил боюнча улуттук программада ушул маселелер каралыш керек да. Анткени биз могу эксперттер анан могу 5-6 жылдык баягы тажрыйба көрсөттү да, айрым бизде да кемчиликтер көп экен. Демек ошонун баарын юридикалык мыйзамдык жактарын такташыбыз керек экен. Эгерде кокус тиги мамлекеттик кызматка келген мамлекеттик тилди жакшы билбесе, анда кандай чаралар колдонуш керек деген ушунун баарын так жазышыбыз керек экен. Ушул маселенин үстүндө азыр биз кийинки улуттук программада сөзсүз ушул маселелерди карайбыз да. Демек баягы көп нерселер бар да. Билим берүү системасында эмнелерди эметишибиз керек. Могу этностордун аралыгында мамлекеттик тил деген макамга жалпы кыргыз тили жалпы биздин Кыргызстандын элин улутуна карабай бириктирүүчү ролго жетиш керек да. Ошонун үстүндө кандай механизмдер менен иштешибиз керек дегенди ушул улуттук программаларга кийинки улуттук программа биз киргизип атабыз да. Анткени практика көрсөттү да, бизде баягы кемчиликтердин бар экен. Ошол кемчиликтерди эске алып, эксперттер, окумуштуулар, жалпы эле Кыргызстандын айрым жөнөкөй жарандарынан келип түшкөн баягы сунуш пикирлердин негизинде ушул азыр улуттук программа иштелип бүтүп 21-жылдан 25-жылга чейинки мамлекеттик тил өнүктүрүүнүн азыр тиги жанагы процедурадан өтүп атат да. Ушуну бекитүү процедурасынан өтүп атат. Кудай буюрса ушул жылдын же ушул айда же кийинки айларга жылдын аягына чейин кол коюлуп калса, анан ошондо көп маселелерди ушуга багыттайбыз да. Ошол сиздердин улуттук программаңыздарга мисалы саясатчылардын шайлоо алдындагы үгүт иштеринде, көрнөк жарнактарындагы каталар дагы киргизилгенби? Себеби мына биз жакында күбө болдук. Башка улуттун тамгасын коюп деле жазып атышат, бирөөнүн слоганын уурдап алганы деле болуп атат. Сүйлөмдүн маанисине, тереңдигине карабай эле бир кооз сөздөрдү бириктирип алып туруп эле жазып коюп атышат. Ошонун баары сиздердин көзөмөлдөн өтүш керек беле? Жок, ал өзү мындай да. Өзүңүз билесиз, могу жарнама маселеси абдан көйгөйлүү маселе, өзгөчө биздин ушу Бишкек шаарында. Борбордо өзүңүз билесиз. Эми мыйзам бар да, мыйзамдар бар да. Могу жарнама боюнча өзүнчө мыйзам бар. Жарнама боюнча мыйзамда мындай так жазылган да, жарнамага бардыгына жергиликтүү бийлик жооп берет. Мискалы Бишкекте 4 район бар. Ушу 4 район ошо жарнамага жана илгенге, жанагы маселелердин баарына булар уруксаттуушулар берет. Ушулар бергенде тил мыйзамында менен шайкеш келиш керек. Тил мыйзамында боюнча мамлекеттик тил биринчи жазылыш керек, андан кийин расмий тил, анан кийин баягы Кытай тили же англис тили. Ушуну булар сактабай жатпайбы. Ошон үчүн мэриясында атайын департамент бар болчу экен. Ал жоюлуп кетиптир. Баягы биз кайрылдык мэрия, силер чара көрөсүңөр десек, жок, бул мамлекеттик тил комиссиясы чара көрөт деп сиздерге шылтап койду. Эми ошону айтып берейин. Ушундай мурун болгон да, жарнама жана реклама департаменти болгондон мурун. Анан эмнегедир булар өздөрү жоюп жиберген. Анан бирок биз ушунун үстүнөн абдан кылдат иштеп, баягы сунушту берип атып, кайра быйыл ачылды. Ачылганда бир 2 ай, бир айдан ашып калды. Ушу анда алардын маалымат кызматы билбейт окшойт. Биз бир жума мурун эле кайрылдык элек, алар жок, муну тил комиссиясы. Жанагы эле Бөкөнбай көчөсүндө, Бөкөнбай биздин тил комиссиянын жакын, наркы өйдө жагында бир кабат эмеге өздөрү көчүп келишти. Азыр иштеп атышат. Мына сиздер эки мекеме ушинтип бири-бириңиздерге шылтагыча ошондой көрнөк жарнактар көчөгө илинип кетти. Аны ары бери өткөн, мисалы, сабаты жоюлганы бар, жоюла элеги бар дегенде ар ким окуп, ушинтип жазса деле боло берет турбайбы? Демек, балким ушунча жака илинип аткандан кийин, балким ушул туура эле жазылып аткандыр деп ошого ишенип алып, андан ары сабаты ошо бойдон калыптанып калышы мүмкүн да. Ушуга кандай бир чара көрүш керек? Ошон үчүн мындай да, мен жана айтып атпаймынбы? Жанагы мисалы үчүн Бишкектин өзүнүн, Бишкек мэриясынын өзүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча өзүнүн чоң бөлүмү бар. Чоң бөлүмү бар. Ошолор аркылуу кетет, жанагы жарнамалардын баарын ошолор бекитет. Туура жана туура эместигин. Тил мыйзамынын негизинде. Андан кийин 4 райондо ар биринде тил адиси бар, мамлекеттик тил боюнча. Ар бири анан ошолорго карайт да. Анан кийин биз баягы билесиз да, болгону 21 эле киши иштейт бизде, биздин комиссияда. Анан бүт республика боюнча иштешебиз. Биз анан бирок биз ошону жанагы маселелердин баарын бул процедурасы кызык болуп атпайбы? Бизде ошондой күч жок да.
силер туура эмес кылып атасыңар, силерге биз баягы айып пулду баланча деп сала алабыз деген бизде андай бизде ыйгарым укук жок да. Аны жанагы монополияга каршы агенттик, анан кийин ошол жанагы айып пулду сала алышат да. Ошолор менен биз баягы биргеликте ошо Бишкек шаарынын баягы райондорунун кызматкерлери менен жанагындай рейдтерди жүргүзүп барабыз. Анан прокуратурага жазылат, баягы прокуратураны караш керек мыйзамдык жактарын дегендей ушундай маселелер бар да. Ошону үчүн жанагы ушундай коллизияларды көп да, ушундай мыйзамда карама каршылыктар бар. Мисалы үчүн мамлекет тил мыйзамында биздики жанагындай, анан тиги жарнама мыйзамы өзүнчө, ошолордун баарын ушу бирдейлештиришибиз керек болуп атат. Мына азыркы улуттук программага сиз туура айтып атасыз, ушуну биз ушулардын баарын байкап, анан кийин жанагындай кылып киргизели деп атабыз да. Мына ошо жана сөзүбүздүн башында деле айтып кеттик, бизде мыйзамдар бар, улуттук программа деле бар, бирок ал эмнегедир ошо тил майрамы болгондо эле же ушундай тил жумалыгы болгондо эле эске келет да, анан бир жыл бою унутта эле калат да. Сиздер ошол мында 21 киши иштеп атабыз деп атасыздар. Ар бир кишинин өзүнүн мындай аткара турган функциясы барбы? Алар эмне иш менен алектенишет? Бир жыл бою эле ошол программаны жазып эле анан мыйзамдарды карап коюп отура беришеби? Же көзөмөлдөшөбү мамлекеттик органдарды? Азыр мээрим туура айтасың. Сөзсүз түрдө биз ар бир жанагы кызматкерге бизде мисалы үчүн министрликтер, агенттиктер, мамлекеттик жанагы орган кызмат эмелер бар да, мекемелер. Ошонун баарына кураторлук кылып бөлүнүп берилет. Ошолор менен биз тыгыз иш кагаздары мамлекеттик жүргүзүлүшү боюнча тыгыз иш алып барабыз. Дайыма мынакей быйыл эле могу пандемияга байланыштуу нерсе болуп калды да. Мындай иштерибиз кичине токтоп калды да. Болбосо быйыл мынакей 17-жылдан бери эле биз жанагы мамлекеттик кызмат мекемелерди мамлекет тилде иш жүргүзүүсүн текшерип, анализ жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп, алардын кемчиликтерине консультация берип, баягы ишти оңгогонго абдан чоң иш жүргүзүп келатабыз да. Азыр кадимкидей мурун жанагы котормочу деген мамлекеттик мекемелерде котормочу деген кызмат болгонда, анан аны биз алдырып салдык. Андай болбош керек. Мамлекет, биз кыргыз мамлекетинде өзүбүздүн тилди өзүбүз которгон уят болот. Ошондуктан а жерде мамлекеттик тил боюнча эксперт деген кызмат кылып киргиздик дагы. Ар бир мамлекеттик мекемеде иштеген мамлекеттик кызматкер өзү жасат. Жана ар кандай жанагы маалым каттарды, ички жанагы протоколдорду, буйруктарды дегендерди өздөрү жасат. Бирок тиги мамлекеттик тил боюнча адиске көрсөтүп алат. Тууралуус. Мына ушундан азыр биз мурунку баягы жылдарга салыштырганда азыркы учурда кадимкидей жылыш болуп калды. Мурун 80% расмий тилде иштер жүрчү да. Азыркы учурда андай болбой, кадимкидей жылыш болуп, баягы эгерде мындай пайыздык жакка салыштырсак, бир 45% мамлекеттик тилде жүрүп калды. Кээ айрым бир министрликтер бар, 100% дебейин, бирок 80% мамлекеттик тилге өтүп калган. Мисалы үчүн ички иштер министрлиги, могу жанагы тиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги, мына буларды мындай бөлүп көрсөтсөк болот да. Буларда кадимкидей мамлекеттик тил иштеп атат да буларда. Ошол мына сиз айтып аткан мамлекеттик органдар, ички иштер министрлиги, жанагы сот органдарында, ошол иш кагаздарында кыргызча сөздөр колдонулуп калды. Алардын баары чет тилден кирген сөздөр. Мисалы жорумдар деген сөз бар. Ошо чет тилден келген сөздөрдү дагы сиздер көзөмөлдөйсүздөр бе? Ошо туура которулганбы, терминдер туура колдонулуп атабы? Ошон үчүн жанагы терминологиялык комиссияны түздүк да. Ушул жанагы бүт терминдерди бирдейлештирip, бирден бир себеби ушундай да. Ар ким ар кандай чаржайт пайдаланбасын депчи, колдонбосун деп. Ошон үчүн жана терминологиялык комиссия жооп берет бугачы. Ошол сөздүктөрдү массалык маалымат каражаттарына деле берип койсоңуздар болобу? Мисалы, сиздерде массалык маалымат каражаттарын көзөмөлдөгөнүңүздөр байкалбайт да? Же аларды сиздер? Жок, алар мындай да. Жок, аларды биз көзөмөлдөгөн мындай да. Маданият министрлиги да.
Көрдүңүзбү? Маданият министрлиги көзөмөлдөйт аларды. Биз маданият министрлиги менен иштешип атабыз. Аны ушул жанагындай өзүбүздүн көргөн билгендерибизди аларга айтабыз. Аларга текшерип барганда жанагындай монитор жүргүзгөндө айтабыз да. Момундай нерселер болуп атат. Ушуларга көз салыңыздар. Алар менен ошо тыгыз иштешип атабыз да. Ошо журналисттер демекчи, менин эле өзүмдүн кесиптештерим да ошондой эч кандай көзөмөл деле байкалбайт. Анан алар болсо айрым сөздөрдү таптакыр эле туура эмес колдонушат. Башка тилден которулган сөздөрдү таптакыр ар ким өзү каалагандай которот. Мисалы, светофор дегенди бирөө жолчурак деп жүрөт. Ушундай сыяктуу сөздөр бар. Андан тышкары каза болгон адамдын сөөгү деген сөздү баардыгы дээрлик 80% адамдын жансыз денеси деп айтышат да. Абдан жүрөктү титиреткен жанагы сөз. орус тилинен калька кылып которгондой да. Андан тышкары бул адам деген сөздү аталган адам дешет да. Бул аталган адам деп айткыдай эмне, бул кандай? Андан ушундай окуя жүз берди деген сөздөр абдан көп. Андан тышкары адамдын ким экенин тактады деп эле айтпай, адамдын өздүгүн тактады деп которушат да. Ушундай элдин кулагына жат сөздөрдүн баарына элди ошо журналисттер көндүрүп атат. Журналисттердин дагы салымы чоң да, мындайча айтканда. Эми ошону сиздер министрликке талап кылышыңар керекпи же кандайдыр бир журналисттер үчүн сабак өтүш керекпи? Талап кылып атабыз. Анан мына өзүңөр билесиз, былтыр жана жат жазуу жаздырбадыкпы? Массалык маалымат ушу журналисттердин арасында. Ошондо бир 90% 2 деген бага жазышпады. Журналисттер таң калдык да. Эң жөнөкөй жанагы үнсүздөр менен кат калаң менен мисалы үчүн кат калаң үнсүз менен бүтсө, мүчө уланганда кат калаң башталат да, мүчө дагы. Ушундай жөнөкөй нерселер же болсо үндүүлөрдү дагы мындай туура эмес бир үндүү менен жазып койгон учурлар. Мисалы тоо дегенди бир эле же суу дегенди бир эле у менен жазып койгондорго таң калдык да. Демек, билим берүү системасында өзгөртүү киргизишибиз керек да. Билим берүү системасын түптөн мына ушунун баардыгы келип туруп ушундай көйгөйлөр чыкты да. Азыр ошол жана жаңы улуттук программасында ушунун баарын киргизип атабыз да. Ушулардын билим берүү системасы өзү биздин жалпы коммуникативдүү момундай баарлашуу маселесин дагы алып келди да. Азыркы балдар же кыргызча сүйлөгөнүн билбейсиз, же орусча сүйлөгөнүн билбейсиз. Ортодо бир өзүнчө бир баягы мындайча айтканда жасалма тил пайда болуп атат да. Ошондойго барбаш үчүн тил маданияты, сүйлөө маданияты, жазуу маданиятын системага салбасак, аны үчүн билим берүү системасын такыр башкачараак кылышыбыз керек экен да. Тилчилердин дагы көз карашы ар кандай болуп атпайбы? Бул боюнчачы бирөө бейин айтат, бирөө төөн айтат. Бирөө мисалы сын алгы, үн алгы деп которуш керек десе, бирөөсү ай которбош керек. Ал кандай тил өзүнчө болсо, тилибиз ошончо байыйт, ошол бойдон калтырыш керек дешет. Эми ошонун баарыңар биргелешип, бир мунасага келип, бир орток пикир жаратып туруп, бирдиктүү кандайдыр бир эреже кабыл алып коюш керекпи дейм да. Сөзсүз, ошону биз айтып атпайбыз. Ошон үчүн жана билим берүү системасына жанагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек да. Ошондо жанагы тармактык терминдер боюнча маселелер, могул тиги массалык маалыматта пайдаланып аткан терминдер чыгылып, ушунун баары бир жолго коюлуш керек да. Мына ушунун баары баягы биздин ишибизде байкалды да. Ошонун негизинде азыр ушуну бир системага салыш үчүн ушулардын баарын киргизип атабыз. Ошондой эле жана өзүңүз да айтып кеттиңиз, котормочул. Бизде ошо котормочулук менен алектенген ошо котормочуларга кандайдыр бир норманы чыгарган дагы иштейби ушундай сиздерде бөлүм? Жок, андай бөлүм жок. Бизде андай бөлүм жок. Билим берүү системасын караган бөлүмүбүз бар. Анан баягы маалымат маселесин карайбыз да. Маалымат бүт байкап, анан кийин баягы президентке караштуу болгондон кийин биз президентке тик аппаратында баягы маалыматтарды жөнөтүп турабыз да. Кандай өнүктүү болуп атат, кандай өксүктөр бар, өкмөт тарабынан кандай чаралар колдонулуш керек, кандай чараларды көрүшүбүз керек деген маселелерди биз айтып турабыз да. Ошонун негизинде анан жанагындай улуттук программа түзүлөт, анан иш чаралар түзүлөт. Ошондо ким эмнени аткарыш, кайсы министрлик эмнеге көңүл буруш керек. Бизде азыр маселелер абдан көп. Мисалы үчүн соттук маселелерде мына соттордун көбүн байкайсыз, процесстердин баары орус тилинде жүрөт, расмий тилде. Мына ошолор анткени өзүңөр билесиңер, биз 75-76% кыргыз улутунда, биздин мамлекетте кыргыз улуту жашайт. Демек, ал жеринде бар кыргыздар, демек ошонун баарын
баягы бир нерсеге алып келишибиз керек. Мына ушул баарынын азы карабыз. Бизде бир мурун мындай эле бир мыйзам чыкканда, жанагы мамлекеттик мекемелердеги мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн элечи азыр могу соттук кызматкерлер, тейлөө кызматында иштеген кызматкерлер боюнча дагы ушундай бир мыйзамдык жолун табышыбыз керек. Ошону дагы киргизип атабыз. Ушулардын баарын кеңири жайылтпасак, анда баягы өзүңүз айткандай жанагындай бир орундан жылышы кыйыныраак болуп калат да. Тейлөө жагынан бери баарына элдин калың катмарына сиңиришибиз керек да. Мамлекеттик тил деген макамды алып жүргөндөн кийин кыргыз тилинин чыныгы ордун киргизишибиз керек. Мына ушунун үстүндө азыр ушул программада Кудай буйрса киргизип атабыз ушулардын баарын. Азыр бизде кыскача жарнамалык тыныгы бар экен. Ошол жарнамалык тыныгыны көрүп алгандан кийин андан соң талкуубузду кайра уланталык. Китайские целители используют целебные свойства лекарственных растений в лечении различных недугов на протяжении 5000 лет. Все полученные за это время знания и навыки передавались из поколения в поколение посредством великих трактатов по медицине. Известные науке полезные свойства трав и множество рецептов позволили фармакологическим фирмам создать уникальное анальгезирующее средство пластырь от боли в области суставов. Огромное количество восторженных и благодарных отзывов доказывает высокую эффективность в излечении разных недугов, которому способствует китайский пластырь «Золотая лошадь». Изготовление пластыря состоит из 4 этапов. После тщательной обработки травы настаиваются на воде некоторое время, затем их варят несколько дней, потом сгущают до густоты, а затем эту смесь сушат. Изготовление пластыря занимает 49 дней. Пластырь «Золотая лошадь» действует для всех костных болезней, особенно для ревматизма. Он не только устраняет болевые ощущения, но и помогает исключить саму причину возникновения боли. Всем известен тот факт, что медикаментозные препараты в виде таблеток или капсул не способны раз и навсегда полностью избавить от суставного недуга, а обезболивающие при боли в суставах только снимают и купируют боль. После непродолжительного спада болезнь проявляется снова с еще большей интенсивностью. Все эти медикаменты, как и их предшественники, не способны полностью победить болезнь. Рано или поздно больного ожидает новая вспышка заболевания. Пластырь «Золотая лошадь» содержит натуральные сборы растений и трав, которые, проникая в кровь до глубины костей, активируют костный мозг и моментально начинает свое исцеляющее действие. Пластырь «Золотая лошадь». Мен 48 жаштамын. Мен бут, тизе жана муун ооруларынан кыйналып келчүмүн. Баска мага аябай кыйын болчу. Качан гана ушул Кытай пластырын колдонгондон тартып, мен өзүмдү аябай жеңил жана жакшы сезип баштадым. Ошондуктан барыңыздарга айтып кетер элем. Ушул Кытай пластырын сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Бул Кытай пластыры «Золотой лошадь». Эч убакта өкүнбөйсүздөр. Мен Шаршембаева Махабат. Менин муундарым, далыларым, буттарым, колдорум, суставтарым баары ооруйт эле. Көп жерлерге кайрылдым. Эч жерден айыкпай, акырып Кытай пластырын таап, ушуну колдонгондон бери аябай жакшы болуп калдым. Мага жакты, колдонуңуздар. Этот чудесный пластырь необходимо иметь в каждом доме, так как он оказывает мощное, обезболивающее, противоотечное, противовоспалительное действие при следующих заболеваниях, как ревматизм, радикулит, артрит, полиартрит, периартрит плеча, межреберная невралгия, поясничная грыжа, судороги, остеохондроз, боли в мышцах, посттравматическая боль и боль при ушибах. Успейте купить пластыри «Золотая лошадь». При покупке 5 упаковок вы получаете 1 упаковку в подарок, а при покупке свыше 10 упаковок доставка будет бесплатной. Хотите быть здоровыми? Используйте пластыри «Золотая лошадь».
кутмандуу эле көрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Биз ошо кечээ тил майрамы өтүп, учурда тил жумалыгы жүрүп жаткандыктан тил тагдыры тил майрамында эле эске келеби деген теманын алкагында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалыматтык талдоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Темирбек Осмоналиев агай менен маектешип жатабыз. Азыр болсо жана сөзүбүздү улай эле маектеше берелик. Кыргызстанда 50 телеканал бар экен. Ошо 50дөн ашык телеканалдын дээрлик 90% контенти орус тилинде. Алар кинолорду болсо интернеттен алышат, каракчылык жол менен. Анан ошону кое бере беришет. Бул деген көрүүчүлөрдү өзүнө тартуу максатында, реклама берүүчүлөрдү тартуу максатында. Бул боюнча атайын чыгарылган мыйзам деле бар, бирок ошол эмнегедир иштебей жатат. Ошолорду деле сиздер тарабынан көзөмөлдөнбөйт окшойт, Жок, эми ал өзүңүздөр билесиздер да, бул маалымат маселеси, телеканалдардын баары Маданият министрлиги. Анан мына мыйзам бар, жана 50%-дан ашык мамлекеттик тилде жүрүш керек деп. Мыйзам бар, ошонун мыйзамды аткарып, ошолор көзөмөлдөш керек да. Түздөн түз милдети. Маданият министрлиги ошого түздөн түз айтыш керек. Бирок алар мыйзамды аткаргыла деп сунуш кылат экен, жазалай албайт экен, Жазалай албайт. Жок, алар телеканалды жаап кое алар акысы бар да. Жанагы берки жыштыкты берген бар эмеспи? Ошолордун колунда да. Ошонун баарын көзөмөлдөш керек. Атайын көзөмөлдөчү баягы министрликтер бар, ошолор көзөмөлдөш керек да, сөзсүз түрдө. Ошо анан мына бизде 80-жылдары Кыргызстандын калкы жалаң орус тилдүүлөр көп эле да. Азыр болсо мына көбүнчөсү башка тилдүү улуттар мисалы көчүп кетип атышат. Айылдан Бишкекке айылдык элеттик эле жаштар келип атат. Бирок алар тескерисинче тилди келип алып шаарга жайылтпай, өзлөрү орус тилинде үйрөнүп алып, ошо орус тилинде, англис тилинде өз ара маектешкенге аракет ошондойго өтүп алышты да. Мисалы коңшу мамлекеттерди карасак, Казакстанда, Өзбекстанда алардын өз ара баарлашуу тилин уксаң ушунчалык маданияттуу, бир башкача сүйлөшөт да. Биз эмне себептен ошолорго да жете албай атабыз? Анын көйгөйү эмнеде болуп атат? Анын көйгөйү мен өзүмдүн жеке пикиримде мунун баары баягы ошол адамдын өзүнүн ички маданиятына байланыштуу да. Маданият, тил деген эгерде ошол элдин баягы мамлекеттеги тил деген маселе бул ошол улуттун улут экенин билгизип турган эң бир чоң нерсе да. Эгерде ошол мамлекетти алып жүргөн кыргыз тилинде сүйлөбөсө, демек кыргыз тилинде сүйлөгөн ошо кыргыз жарандарынын ички маданияты кандайдыр деңгээлде ушунчалык баягы төмөн деген ойго да келебиз да. Демек баягы өзүбүздү сыйлабагандык болуп атпайбы? Ошонун негизинде келип атат да. Болбосо азыр алар айтышат, бизге кыргыз тилге муктаж эмеспиз дешет да. Өзүбүз орус тилинде сүйлөшүп атабыз, дүкөндөргө барсак орусча эле соодалашып атабыз, жумушка барсак деле орусча сүйлөшөбүз, эч ким бизге тоскоолдук кылбайт дейт. Мына сиздер ошо атайын бир эреже кабыл алдыңыздар эле. Ал деле иштебей атат окшойт, Жок, анан ошол муктаждыкты жаратышыбыз керек экен да. Биз ушуну байкадык да. Муктаждыкты жаратыш үчүн мынакей азыр мамлекеттик жана кызматка алып атканда мамлекеттик кадр кызматы деген бар, өзүңүз билесиз. Ошолорго азыр сөзсүз түрдө мамлекеттик тилден мамлекеттик кызматка барам деген киши адам мамлекеттик тилден сөзсүз түрдө жанагы сынактан өтүп атат. Андан кийин барып, анан өзүнүн жана кесиби боюнча сынактан өтөт. Эгерде мамлекеттик тилди жанагындай деңгээлде билбесе, ошо өзү барып аткан адистикке, анда ал киши бара албайт. Бул муктаждыкты биз жараттык мамлекеттик кызматта. Эми окуу системасында киргизиш керек мындай муктаждыкты. Сөзсүз түрдө жанагы бүтүрүүчү, мисалы 9-классты же 11-классты бүтүрүп аткан бүтүрүүчү мамлекет кыргыз тилинен сөзсүз түрдө сынактан өтүш керек экен. Анан кийин бул маселени дагы чечүүнүн үстүндөбүз, жанагы билим берүү системасына киргизишибиз керек. Кесип бала бакчадан тартып жанагы жогорку окуу жайларына чейин, жана кесиптик билим берүү системасында ушул муктаждыкты жаратышыбыз керек экен да. Ошонун баары ушул улуттук программада Кудай буйрса
кабыл алынып атат. Анан жана министрликтерге тапшырмалар берилет. Мисалы башка мамлекеттерге Түркияны эле алалык, алыс барбайлык. Алар мисалы мага демектен түрк тилин бир да ооз а деп сүйлөй албаган кишини алып келет. Алып келсе дагы студенттерди мисалы чет өлкөдөн биринчи түркчө кулагына куюп үйрөтөт. Алар түркчө үйрөнүп калгандан кийин анан ошо университетке кабыл алып, анан окутуп башташат да. Анан бизде деле ошентсек болот да, мисалы индустар келип атат, Америкадан келип атышат, башка келип атышат. Орустарды деле мисалы мектепке кабыл аларда кел, биринчи сен кыргызча үйрөн, андан кийин сени мектепке кабыл алабыз десек болобу? Же анда дагы буттосуу болуп атат, дискриминация болуп атат деп кырып чыгышат. Мына сиз айтып аткан маселенин баары жанагы биздин иш процессинде ушунун баары чыгып, оркоюп чыгып калды да. Ошондуктан жанагы биздин кыргыз тилин жанагы баарлашуунун, бүт этносторду бириктире турган тилге айлантыштын маселесинде ошо эксперттер, илим посттор иштеди дагы, бизге сунуштарын берип, жанагы азыркы келе турган келечектеги 21-25 мамлекет тилди өнүктүрүүнүн улуттук программасында ошонун баары эске алынып киргизилип атат. Сөзсүз түрдө кыргыз тили жөн эле декларативдүү тил болуп калбай, чын эле иштеген, бүткүл коомдун баардык чөйрөсүндө иш алып бара турган тилге айлантышыбыз керек деген максат коюлуп атат да. Ошондо билим берүү системасын демек өзгөртүшүбүз керек. Жанагы мыйзамдардын коллизияларын, жана карама каршылыктарын баарын бирдейлештиришибиз керек деген нерсени келдик. Анан артта калбашыбыз керек да. Азыр заман өзгөрүп атат тездик менен. Анан жаңы технологиялар, инновациялык нерселер кирип атат. Компьютердик тилге айлантышыбыз керек кыргыз тилин. Жанагындай жасалма интеллекттин тилине айлантышыбыз керек. Мобилдик баарлашуунун тилине айлантышыбыз керек. Мына ушунун үстүндө азыр биз иштеп, Кудай буйруса ушунун баарын артка калып калбайлы деп киргизип, аракет кылып, ушуну улуттук программада келечекте ушунун баары киргизилет. Рахмат, ушунун баары сөз кагаз жүзүндө калбай ишке ашса экен деп тилейлик. Ушундай тилек менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлык. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз мамлекеттик тил маселесине көңүл бурдук. Бул үчүн студиябызга мейманга тил комиссиясынын маалыматтык талдоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Темирбек Осмоналиев ага келип, суроолорубузга кеңири жооп берди. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.